Кудайдын чакырыгы 19-август. Эмнеге кечирүү ушунчалык кыйын? Балким кечирүү мен багындым дегендей сезилгендиктен же бул адилетсиз көрүнгөндүктөн болушу мүмкүн. Же болбосо жүрөгүңө ушунча ооруну алып келген адамды кайра кабыл алгың келбегендиктен. Кайсы себептен болбосун, Иса биз үчүн кечирүү канчалык оор экенин билет. Ошондуктан ал мындай деп жооп берет. Мени угуп тургандар, силерге айтамын. Душмандарыңарды сүйгүлө, силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла, силерди каргагандарга батаңарды бергиле, силерди кордогондор үчүн сыйынгыла. Оң жаакка чапканга сол жагыңды да тос, сырт кийимиңди тартып алганга көйнөгүңдү да бер. Ал бизге өзүңдү коргоо деген дүйнөлүк логикага каршы турган нерсени айтат. Иса шакирттерин душмандардан коргонууга эмес, момундук жана ырайымдуулук позициясына чакырат. Эмне үчүн? Анткени ал ырайымдуу Кудай. Иса өзү жердеги жашоосунда бул чындыкты иш жүзүндө үлгү кылып көрсөттү. Ал бизге зыян келтиргендерди да сүйүүнү үйрөттү. Каргагандарга бата берүү, таарынкандар үчүн сыйынууну үйрөттү. Бул Иса биздин коркунучта калуубузду каалайт дегенди билдирбейт. Тескерисинче, ал биздин коопсуздугубузга кам көрөт. Бата берүү жана сыйынуу дайыма эле дароо натыйжа бербеши мүмкүн. Бирок биз Кудайга ишене алабыз. Натыйжа сөзсүз болот.